Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университет платформасынын вебинарларынын катышуучулары. Онлайн университет платформасынын илимий изилдөөлөр лабораториясы өзүнүн кезектеги пайдалуу жана кызыктуу вебинарын сунуштайт. Бул вебинардын темасы катышып байкоо усулу. Сандык жана сапаттык изилдөө методдорун баардык вебинарларыбызда айтып келебиз. Бүгүнкү вебинарда болсо сапаттык илимий изилдөө усулу болгон катышып байкоо усулун Кыргызстандагы Борбордук Азиядагы Америка университетинин антропология бөлүмүнүн улук окутуучусу Мукарам Токтогулова эже айтып бермекчи. Мукарам Токтогулова эже буга чейин Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө антропология, этнография тармагында көптөгөн илимий изилдөөлөрдү, талаа изилдөөлөрүн жүргүзүп келген. Буга чейин ислам жана башка көптөгөн темаларда илимий изилдөөлөрү эл аралык абройлуу илимий журналдарга чыккан жана китептерди да чыгарган. Анда эмесе Мукарам эжени сизге берсек сөздү, экраныңызды бөлүшөсүз, Göründübü? Ооба, көрүндү. F5'ti басып койсоңуз, көрүндү. Саламатсыздарбы? Элера жогоруда айтып кеткенде, бүгүн биз катышып байкоо деген усулу жөнүндө сөз кылабыз. Азыр башында мен ушул теманын өзүн, ушул терминдин өзүн түшүндүрүп кетейин деп чечтим. Анткени кечээ кыздар пресс-релиз даярдап атып, бул теманын түшүнүксүздүгүн айтышты да. Анткени деген биздин аудитория ар кандай экен. Мен антропология программасында сабак берем, анан биздеги мугалимдер, студенттер муну көп колдогон үчүн бул бардык элдин кулагында да, биздечи анын атайын түшүндүрүүнүн деле кажети жок да. Анан бул аудитория өзгөчөлөнгөндүктөн деги эле ушул теманын өзүн түшүндүрүп коюш керек экен го деп чечтим. Ошон үчүн биринчи ушул теманын өзүн түшүндүрүп кетейинчи. Бул катышып байкоо деген изилдөө усулу коомдук илимдерде кеңири колдонулат. Социологияда, мисалы үчүн, психологияда, этнография, антропологияда, тарыхта жана башка коомдук илимдерде кеңири колдонулуп жүрөт. Ошондуктан биз бир жагынан муну изилдөө усулу катары карасак болот. Экинчи жагынан бул катышып байкоо антропология илимине келгенде бул изилдөөнүн өзөгүн түзөт. Башкача айтканда бул кандайдыр бир усул эле эмес, изилдөөнүн биз орусча подход же болбосо англисче approach деп коебуз го. Ошол сыяктуу изилдөөнүн өзөгүн түзөт. Башкача айтканда антропологияда талаа изилдөөсү деп аталган изилдөөнүн синоними да, мындайча айткандачы. Ушундай деп түшүнсөк болот. Эми негизи катышып байкоонун аныктамаларына кичине токтоло кетсек, окумуштуулар өздөрү буга кандай аныктамаларды беришет да. Мисалы үчүн биз Маршалл менен Росмандын аныктамасын алып карасак, анда бул катышып байкоо моундай аныктамага ээ да. Катышып байкоо бул конкреттүү бир коомдук контексттеги окуяларды, жүрүм-турумдарды, артефакттарды системалуу сүрөттөө деп айтат да. Башкача айтканда, белгилүү бир маданий контекстте ошол жүрүм-турумдарды, окуяларды системалуу сүрөттөө деп. Эми бул усул боюнча башка бир окумуштуу Бернард мынтип айтып атат. Катышып байкоо бул бөтөн маданиятка же топко ачык болуу, аны сындап баалабастан түшүнүүгө, аны үйрөнүүгө аракет кылуу. Ал бөтөн маданияттын жашоо турмушундагы өзгөчөлүктөр, тамак аш, кийим-кече, жүрүм-турум нормаларындагы бөтөнчөлүктөр изилдөөчүнү бир кандайдыр бир өзгөчө шок кылган сезимдерди алып келиши мүмкүн, жана ошондуктан ага даяр болуу керек деп айтып атат да. Башкача айтканда, дагы эле бул катышып байкоонун бир өзгөчөлүгү жөнүндө айтып атат. Бул эгерде сиз өзүңүздүн эмес, башка бир маданиятты изилдесеңиз, анда маданияттардын ортосундагы айырмачылыктар бир топ изилдөө ишинде кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Изилдөөчү ошого даяр болуш керек да. Андан сырткары дагы бир окумуштун аныктамасын алсак, мисалы үчүн Диболт бул жолдошу менен аял жазган китеп катышып байкоо боюнча, анда ал айтып атат.
байкоону колдонуу үчүн бир өзгөчө бир жөндөмдөр талап кылынат дейт да. Мисалы үчүн эс тутум абдан жакшы болуш керек дейт. Көрө билүү жөндөмү жакшы болуш керек дейт. Анан чыдамдуу болуш керек изилдөөчү, анан күнүгө күндөлүк жазууга даяр болуш керек деп атат да. Эми бул жалпы аныктама же башкача айтканда жалпы ушул усулга тиешелүү өзгөчөлүктөр. Эми экинчиси бул жалпылап айтсак да, катышып байкоо деген бул эмнеси менен багуу экен, анан эмне үчүн бул коомдук илимдерде ушунчалык популярдуу болуп турушуга жооп бергенге аракет кылып көрсөк, анткени азыркы кезде өзгөчө биздин Борбордук Азияны изилдөө боюнча иштерде алып карасаңыз катышып байкоо абдан кеңири колдонулат. Анткени бул абдан баалуу метод. Ушул жаңы изилденип жаткан маданият боюнча өтө бай этнографиялык материалдарды топтогонго болот да бул аркылуучу. Ошондо мунун артыкчылыктары эмнеде экен? Бул эң биринчи кезекте биз изилдеп жаткан топту же маданиятты ичкертен изилдейт да. Ичкертен изилдейт дегенде биз өзүбүздүн көз карашыбызда эмес, ошол изилденип жаткан топтун көз карашын бергенге аракет кылабыз. Ал эми экинчи өзгөчөлүгү бул изилдөнүүчү топ табигый шартта изилденет да. Башкача айтканда, ал топтун күнүмдүк жашоо турмушуна көңүл буруп биз анан ошол табигый шартта ошол коомго байланышкан бир маселелерди, суроолорду изилдеп жатабыз. Андан сырткары бул усулду колдонгондо биз англисче holistic approach деп коет. Бир изилдеп жаткан сурооңузду ар тараптуу карай алабыз да. Көп жагынан, көп багытта карай алабыз. Мындайча айтканда биз эгерде интервью усулун колдонсоңуз, сиз деген суроолорду түзүп барып, анан ошол маалыматчылар менен маектешип, алардын жообун алып, анан жыйынтык чыгарасыз да. Бул жерде деген ошол суроону изилдеп жатып эле, ошол сиз изилдеп жаткан чөйрөнү көп тараптуу байкай аласыз да. Мисалы үчүн ошол топтун экономикалык жашоо шартын, мисалы үчүн кандайдыр бир маданий жактарын, күнүмдүк турмушун дегенде чыгып, муну көп тараптуу изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да, бир эле суроону. Эми мен башында айтып кеттим, негизи эле катышып байкоо деген усул котормосун дагы айтып коеюн, включенное наблюдение деп орусча айтылып жүрөт, эгерде угуп калсаңыздар. Ошол катышып байкоодо негизи антропологияда бул өзгөчө бир подход катары же approach катары көрүнөт деп атпайбыз. Бул жөн эле усул эмес, ошо изилдөөнүн өзөгү катары көрүнөт деп атпайбыз. Ошого бир эки мисал келтире кетейин да. Анткени мен өзүм антропология программасында изилдеп аткан үчүн ошол усулду колдонуу тарыхы, усулдун келип чыгуу тарыхы жөнүндө да бир аз сөз кылып кетейин деп чечтим. Негизи антропология илиминде бул 1920 жылдардан баштап өтө мындай атайын бир ушул антропологияга тиешелүү, антропологиянын өзгөчөлүгүн көрсөткөн усул катары аныкталат да. Ага британиялык антрополог Бронислав Малиновский чоң салым кошот. Анткени бул деген британиялык антропология мектебинин атасы деп койсок болот. Ал өзү 20 жылдарда Тробранд Айлендке барып, ошол жерде салттуу маданияттарды изилдеп жатып, ушул катышып байкоо усулу башка маданияттарды изилдөөдө негиз болуш керек деп сунуш кылат да. Сунуш кылбайт, ал талап кылат. Ал ушул этнографиянын же болбосо антропологиянын 3 негизги принциптерин иштеп чыгат да. Мисалы үчүн бул сүрөттө көрүп атабыз, бул Малиновский, анан ошол жердеги Тробранд Айленддеги жашаган салттуу маданияттын өкүлдөрү. Ошолорго барып, ошолор менен кошо жашап жүрүп, анан өзүнүн изилдөөсүн жасаган да. Эми ошол изилдөөсүнүн негизинде ал жогоруда мен айткандай 3 негизги талапты иштеп чыгат да антропологиялык изилдөөлөр үчүн. Эң биринчи кезекте, эгерде сиз башка маданияттарды изилдесеңиз, анда эң биринчи кезекте ошол маданияттын тилин үйрөнүш керек дейт. Анткени көп нерселерди түшүнүү үчүн ошол тил абдан маанилүү. Сиз котормочу тил же ортомчу тилди колдонбой, ошол топтун өзүнүн тилин колдонушуңуз керек дейт да изилдөөгө. Экинчи негизги принцип бул изилдөөдө катышып байкоону колдонуш керек. Башкача айтканда, ошол жашоочуларды, ошол топтун күнүмдүк жашоосуна катышып, ошолор менен аралашып жүрүп изилдөө керек дейт да. Ал эми ортодогу маданияттарда айырмачылык өтө чоң болгон үчүн, мисалы үчүн жана мен сүрөттө көрсөтпөдүмбү, Малиновский бул ак киши, батыштан барган, цивилизациялык коомдон барган киши да. Ал эми жана Тробранд Айленддегилер булар салттуу маданият, алардын жүргөн жүрүм туруму да,
ичкен тамак ашы да, кийген кийими да, коомдагы нормалары да такыр башка да. Ошондо бир эки маданияттын өкүлүнүн ортосунда көптөгөн бир түшүнбөстүктөр келип чыгышы мүмкүн. Ошол нерсени маданий шок, калча шок деп коет го, маданий шок деп атайт да. Ошо катышып байкоо усулун колдонуп, ошол маданий шок болоорун алдын ала биз билип, ошого даяр болушубуз керек. Үчүнчү негизги принцип бул жанагы мен айткан, бул эң негизгиси. Ушул катышып байкоодо бул эгерде биз кайсы бир топтун же кайсы бир маданияттын маселелерин изилдеп жатсак, анда биз ошол маселелерге биз өзүбүздүн көз карашыбыз менен эмес, ошол топтун көз карашы менен карашыбыз керек деген принцип. Ушул негизги принцип, 3 принцип антропологиядагы изилдөө усулунун же катышып байкоонун негизин түзөт. Бул жерде антропологияда катышып байкоо бул усул эле эмес, изилдөөнүн өзөгү. Башкача айтканда бул өзүнчө катылык деп айтсак болот да. Эми экинчи бир мисалды келтирели, кайра эле ушул антропологиядан. Маргарет Мид деген адам белгилүү америкалык антрополог болгон. Ал деле ошол Малиновский изилдөө жүргүзүп жаткан 20-жылдарда өзүнүн изилдөөсүн баштаган. Бул өзү америкалык антропологиялык мектептин атасы болгон Франс Боастын окуучусу болгон. Бул өзүнүн докторлук ишин жасап жүрүп, изилдөө жасаганда Самоага барган. Самоада бул полинезиялык Самоаларга барып, ал жерден өспүрүмдөрдүн жетилүү убагы, биз деген мынтип айтабыз го, подростковый возраст деп. Ошол жетилүү убагындагы жаштардын, ошол өспүрүмдөрдүн жүрүм-турумун изилдеген да. Анын негизги гипотезасы мындай болгон. Мисалы үчүн өспүрүм балдар, ошол жетилүү урагына жетип жаткан балдар өтө көптөгөн бир өзгөчө мезгилди басып өтүп баратып, чоңдор менен көптөгөн кагылышууларга туш келет да. Башкача айтканда, муундар ортосунда бир кагылышуулар болот дейт. Бирок бул кагылышуу ошол Америкага же ошол батыш коомуна эле мүнөздүү. Анткени бул деген ошол батыш коомунун маданиятынан келип чыккан нерсе деп айтат да. Ал эми Самоага барсак, ал жерде эч кандай кагылышуу жок. Алардын турмуш мыйзамдары башкача. Жаштар, өспүрүмдөр ошондой бир татаал мезгилди басып өтпөстөн эркин болушат деген жыйынтыкка келип карайт. Жыйынтыкты чыгарат өзүнүн изилдөөсүндө. Мындай жыйынтыкта ал ошол жерге барып, ошолор менен жашап, ал жерде бир нече айлап, 9-10 ай жүрүп, алар менен өтө жакын карым-катнашта жүрүп, анан ушул жыйынтыкты чыгарып атат да. Алардын тилинде сүйлөп, алардын жүрүм-турумдарын көрүп, аябай бай этнографиялык материалдарды топтоп, анан ушул жыйынтыкты чыгарып атат. Бирок бир нече жыл өткөндөн кийин, мисалы үчүн 80-жылдарда Фриман деген башка окумушту барып ал жерге, Маргарет Мидтин баардык айткандарын жокко чыгарат да. Ал жерде деле ата-эненин үстөмдүгү бар экен, ал жерде деле ата-эненин авторитети бар экен, ал жерде деле муундар ортосунда кагылыш бар экен деген жыйынтыкты чыгарат да. Мындайча айтканда, бул жанагы биз айтып аткан ичкертен маданият, ичкертен изилдөө дегенге келгенде, Маргарет Мид катышып байкоону колдонсо деле, ошол маданияттын маселелерин ичкертен таанып бере алган эмес деген сыяктуу жыйынтык болуп атат. Буга кандай болуп калды дегеле, катышып байкоону Маргарет Мид кандай жүргүздү, ал жөнүндө да кийинчерээк сөз кылабыз. Бир эле айтып кетчү нерсе, Маргарет Мид ошол коомго барып, ошолор менен жашаганда, ошол самоолуктардын үйүндө эмес, ошол жердеги жалгыз бир ак үй бүлөнүн үйүндө жашаган экен да. Анан ал өзүнүн жетекчисине, Боаска айтыптыр. Мен бул үй бүлөнү тандаганымдын себеби, тамак аш, диета жагына келгенде, мен алар менен жашасам, ал менин изилдөө ишиме бир топ тоскоол кылышы мүмкүн, ден соолукка байланыштуу деген сыяктуу. Ушундай бир жыйынтыкты айткан экен. Андан сырткары, Маргарет Мидтин ошондой жыйынтык чыгарышына анын окутуучусу Боастын да таасири чоң болгон деп айтышат да. Боас мисалы үчүн айткан экен да, бул ошо муундар кагылышы бул батышка мүнөздүү нерсе деп. Анан Маргарет Мид ошондон өтө көп таасир алган деген сыяктуу жыйынтыктар айтылат. Кийин анын изилдөөсү көптөгөн сындарга жолукканы менен, кийинчерээк ал сындар бир топ жумшарат. Ошентсе деле ал жыйынтыктар туура эмес экен деген суроолор пайда болот. Ошол эле убакытта
катышып байкоо усулу деген антропологиялык талаа изилдөөлөрүн жүргүзүү боюнча жаңы суроолор коюп, жаңы маселелер көтөрүлүп баштайт да. Эми мен сиздерге азыр классикалык антропологияда катышып байкоо деген эмне экен, аны ким негиздептир, кичине тарыхына токтолдум. Ал эми азыркы учурга келсек, мен жана башында айтып кеттим, мен окуган университетте биз студенттерге ушу антропология илимин үйрөтөбүз да, ошол антропологияны окутканыбызда классикалык антропологияны карманганга аракет кылабыз да. Мисалы үчүн ошол Британия же болбосо Америка мектебин алып карасак, эң биринчи кезекте антропология бул колониализм мезгилинде пайда болгон, анан бул башка маданияттарды изилдөө, салттуу маданияттарды изилдөө катары өнүккөн да. Мындайча айтканда, колониалисттер барып, анан ошол колонияда элдерди изилдеп баштаган. Мисалы үчүн биз эгерде Орто Азияны алып карасак, бизди деле убагында Орусия колониялаштырып, анан көптөгөн өзүнүн саякатчыларын, тарыхчыларын, армия кызматкерлерин жөнөтүшүп, көптөгөн маалыматтарды ушул өзүнүн колониясы жөнүндө көптөгөн маалыматтарды топтогон да. Анткени бул башкаруу үчүн деле керек болгон, ошол маданиятты көбүрөөк билип, аларды башкарууда бир стратегияларды иштеп чыгаруу үчүн деле керек болгон да. Ушул жагынан караганда, тарыхына келсек, антропология бул башка маданияттарды изилдөө деп өнүккөн, башында ошентип калыптанган да. Эми бизде болсо, албетте биз мындай колониялык көз карашта карабайбыз, бирок башка маданияттарды изилдөө, ошондогу болгон өзгөчөлүктөрдү көрүү, бул изилдөө усулдарын, мисалы үчүн катышып байкоо изилдөө усулдарын колдонгондо бир топ мындай жеңилдиктерди берет да. Ошон үчүн биз дагы ушу антропология программасында студенттерди башка маданияттарды изилдеп келүүгө бир практикага чыгарабыз. Мисалы үчүн бул жерде мен азыр 2017-жылы студенттер менен Индияга барган практикадан сүрөттөрдү көргөздүм. Мен бир эле студенттин ишиндеги сүрөттөрдү көрсөтүп атам да. 2017-жылы булар Индияга Зарамсалага барышкан. Зарамсала бул Индиянын жанагы Далай Ламанын резиденциясы турган жер, эгерде билсеңиздер. Ошол жерге барып, анан ар кандай темада изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ошолордун бири биздин студент Зарлаш, могул 3-сүрөттө турат. Ал медитация жөнүндө, Тушита деген центр бар экен, ошондогу медитация жөнүндө, ага келген элдер жөнүндө изилдөө жасаганда, анан ал өзү катышып байкоону колдонгон. Сиз бул жерде сүрөттөн көрүп турасыз, бул биздин студент. Буга чейинки сүрөттө ал ошол коомдо, ошол топ менен иштеп, алардын арасында жүргөнүн көрөсүз. А бул жерде, ошол жерде медитацияны өзү практика кылып жатканын көрүп атасыз да. Эми бул сүрөттү мен эмне үчүн койдум? Бул деген ошол жанагы топ менен иштөө, топко кирүү деген сыяктуу маселелерди түшүндүрүү үчүн мен ошол сүрөттөрдү колдондум. Негизи классикалык антропологияда кандай, азыркы биз билим берип жаткан университетте кандай экен. Ошону менен мен сиздерге катышып байкоо усулун кантип колдонуу жөнүндө бир аз маалымат бергендей болдум да. Эми экинчи нерсеге келсек, деги эле муну усул катары карасак да, азыр деги эле изилдөөнүн усулу катары ушу катышып байкоо деген эмнеси менен өзгөчөлөнөт экен, эмнеси менен айырмаланат экен, жана ушу катышып байкоодо кандай бир жагдайлар, кыйынчылыктар болушу мүмкүн экен, ушул жөнүндө сөз кылып кетсек. Катышып байкоо негизинен эки сөздөн туруп атат. Эгерде байкасаңыздар, катышуу жана байкоочу деген. Сиз байкоо жүргүзөсүз, бирок ал байкоону катышканча жүргүзөсүз да. Бул эки сөз эки башка багыттагы нерсе. Эмне үчүн? Анткени деген катышуучу деген ошол топтун ичинде болуу дегенди түшүндүрөт да. Ал эми байкоочу деген ошол топтун сыртында болуу дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, биз деген катышуу жөнүндө айтканда, ошол топто эмне иш аракеттер болсо, ошого катышуу, ошол топ менен чогуу жашоо деген талапты коюп атабыз да изилдөөчү. Ал эми байкоо дегенге келгенде караганда, байкоо бул ошол топтун мүчөсү катары эмес, сырттан байкоо, кандайдыр бир аралыкты, дистанцияны сактоо деген нерсени түшүндүрөт да. Сиз алардан өзүңүздү бөлүп турасыз да, аларга бирге албайсыз, аларга кошула албайсыз деген нерсени түшүндүрөт. Ошон үчүн бул катышып байкоонун эң эле бир барып турган жемиштүү жагы да, ошол эле убакта эң эле проблемалуу жагы да ушунда болуп турат да. Анткени изилдөөчүнүн позициясы абдан бир арасат позицияда да. Мен бул жерге кыргызчасын арасат деп жазып койдум, англисче in between деген термин бар.
изилдөөчү бир эле убакытта ошол топтун ичине киргенге аракет кылат, ошол топ менен мамиле түзгөнгө, ошолор менен кошо жашап баардык нерсеге катышканга аракет кылат, бирок эч убакта ошол топтун мүчөсү боло албай калат да. Экинчи жагынан бул деген сырттан изилдөөгө, ага мынтип сырттан объективдүү караганга аракет кылат, ошон үчүн байкоону колдонулат. Бирок ошол эле убакта ал сырттан болуп алып эле ошолордун ичине кирүүгө аракет кылып атат да. Ушул нерсени арасат абал деп койсок болот. Катышып байкоодо ушундай изилдөөчү бир арасат же болбосо in between деген абалда калып атат да. Анан изилдөөнүн баскычтарына келсек, 3 баскычын белгилеп кетели. Талаага кирүү, ошол топко кирүү, ошол талаада иштөө, анан талаадан чыгуу деген 3 баскычка көңүл буруш керек. Талаага кирүүгө келгенде биз айтып атабыз, мисалы үчүн өткөнкү вебинарларды эске алсак, Оксананын же болбосо Махабат Садырбектин изилдөөсүн алып карасак, же болбосо башка эле сиз билген чет элдик изилдөөчүлөрдүн тажрыйбасын алып карасаңыз да, талаага кирүү деген эмне? Талаага кирүү деген ошол топ менен мамиле түзүп, ошол топтун ичине кирип изилдөө, Талаага кирүү эки формада болушу мүмкүн да, ачык же болбосо жашырын кирүү деп аталат. Ачык кирүү деген сиз келип, аларга кандайдыр бир өткөндө Бактыгүл, менимче ошо Бактыгүл го өзүнүн презентациясында дарбазачылар деген терминди колдонгон. Дарбазачылар бар, бир топко кириш үчүн ошол топтун мүчөлөрү менен мамиле түзүп, анан кириш керек. Ошол сыяктуу дарбазачыларга барып, алар менен мамиле түзүп, же өзүңүздүн тааныштарыңызды таап, же болбосо кандайдыр бир ошол топту жетектеген жетекчилердин мүчөлөрү менен таанышып алып туруп, анан киресиз да. Ал жерде сиз өзүңүздүн изилдөөңүздүн максаттарын ачык айтасыз. Бул ачык кирүү деп аталат. Ал эми жашырын кирүү деген дайым эле изилдөөчүлөр өздөрүнүн максаттарын ачык айта бербейт да, кээде жашырын да кирилет. Алар өздөрүнүн изилдөөчү экенин жашырып коюп, катышуучу катары да кириши мүмкүн да. Албетте бул жерде өтө көптөгөн этикалык маселелер чыгат, ал жөнүндө өткөндө вакыты толук айтып бердим. Мен этикалык маселелерге бүгүн токтолбойм да. Бирок ушул ачык менен жашыруунун ортосуна келгенде муну тагыраак түшүндүргөнгө аракет кылам кийинчерээк. Эми бул биринчи баскыч, бул талаага кирүү деген кантип аткарылат. Экинчи баскыч болсо талаада иштөө деген нерсе. Талаада иштөө деген эмне? Талаада иштөө деген ошол топко барды, топ менен изилдөө жүргүзөм деп келди. Анан эң биринчи баскычы бул ошол топ менен мамиле түзүү, алардын ишенимине кирүү. Ал үчүн ошол биз айтып атпайбызбы, аларды ишкертен изилдейбиз деп. Аларга өзүбүздүн принциптерибизди, концепцияларыбызды, түшүнүктөрүбүздү таңуулабай, ошолордун биринчи кезекте ошолордун өзүнүн нормалары кандай экен, түшүнүктөрү кандай экен, ал жерде кандай эрежелер бар экен, ошону үйрөнүү да, үйрөнүү. Бул катышып байкоодо үйрөнүү абдан маанилүү. Бул изилдөөдөн дагы үйрөнүү көбүрөөк маанилүү. Анткени сиз деген башка маданиятка келдиңиз, ошолордун эрежелерин, нормаларын биринчи алардын дүйнө таанымын тааныганга үйрөнүүгө аракет кылыш керек да. Ошон үчүн Бронислав Малиновский айтып атат, биринчи тилди үйрөнгүлө деп атат да, биринчи тилди үйрөнүп, ошолордун өзүнүн тилинде изилдегиле, котормочу албагыла, же болбосо бир ортомчу тил менен изилдебегиле деп атат. Эмне үчүн? Анткени ортомчу тилге келгенде же котормочуга келгенде көп нерселер жоголуп кетет экен да. Ошол элдин дүйнө таанымын түшүнүү бир топ кыйынчылыкка турат экен. Анан экинчи жагынан кадимки эле жөнөкөй эле нерсе, бул тилди, башка элдин тилин билсеңиз, ал эл сизге бир топ ишенип, анан мамилеси дагы бир топ жылуураак болот да. Ошон үчүн тилди үйрөнүү бул талаадагы иштөөнүн негизгиси. Изилдөөгө чейин эле кээ бирлер атайын тилдерди үйрөнүп келет. Сиз деле өзүңүз көрсөңүз керек, Кыргызстанда деле көптөгөн чет элдик изилдөөчүлөр болот. Кыргыз тилди суудай билишет, өзбек тилди суудай билишет. Анан өздөрүнүн изилдөөлөрүн бизди таң калтырып эле ошол биздин тилде жүргүзүп жүрүшөт да. Андан кийинкиси болсо катышуу деңгээлдери. Биз айтпадыкпы, бул деген жөн эле байкоо жүргүзүү эмес, катышуу дагы деп. Ошол катышуу деңгээлдерин алдын ала аныкташ керек. Кандай катышабыз? Катышуубуздун деңгээли кандай болот? Биз толук катышабызбы? Же болбосо пассивдүү катышабызбы? Же активдүү катышабызбы? Бул жөнүндө азыр сөз кылабыз. Анан акыркысы бул талаадан чыгуу. Бул жөнүндө дагы этикалык маселелерди козгогондо кыздар айтып кетишкен. Талааны деген булгабай чыгыш керек, башкача айтканда. Сиз кеткенден кийин дагы башка окумуштуулар келгенде ошол жерде мынтип кыйналбаш керек да, бир сиз түзүп кеткен маселелер алардын ичинде жолтоо болбошу керек. Андан кийин талаадагы кишилер менен же болбосо ошол сиз издеп жаткан
топ менен мамилеңиз, кийинки мамилеңиз кандай болот, ушул нерселерди аныктап алыш керек. Андан кийин кийинки нерсеге келсек, бул катышуунун деңгээли. Биз айттык, талаада иштейсиз деп. Ошол талаада иштээрдин мурда өзүңүздүн катышуу деңгээлиңизди аныктап алыңыз деп. Үч түрү жөнүндө айтып кетсек да, пассивдүү катышуу, активдүү катышуу жана толук катышуу деген түрдүн бирөөсүн тандайсыз. Анан бул түрдү тандаганда деги эле катышуунун мындай бир диаграммасын сизге сунуш кылып элем да, муну карап көрсөк, катышууларды кантип аныктасак болот, анын кандай түрлөрү бар дегенде. Биз айттык да, изилдөөчүнүн абалы аябай арасаттап ал деп, бир жагынан ал катышыш керек, экинчи жагынан ал деген аралыкты сактап, алардан бир аз обочолонуп, объективдүүлүккө жетиш үчүн, биротоло алардын көз карашына айткандай жетеленип кетпеш үчүн бир байкоочу катары бир аралыкты сакташ керек деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн катышуунун деңгээлин кантип аныктайбыз? Катышуучуну биз мындай аныктама берсек, катышуучу байкоочу катары роль ойнойт да. Катышуучу бул байкоочу катары роль ойнойт. Катышуучу деген ким? Катышуучу кээде топтун мүчөсү болушу мүмкүн. Эгерде ал топтун мүчөсү болуп, өзүнүн маданияты жөнүндө, өзүнүн тобу жөнүндө изилдөө жасап атса, бул деген толук катышуучу деген ролду тандап алышы мүмкүн. Анда ал деген ошол топтун мүчөсү жана ошол топту изилдөөчү да. Бул жерде катышуучу ошол топтун ичиндеги киши же ичинде жүргөн киши изилдөөчүлүк кылып атат да. Экинчиси деген байкоочу, катышуучу катары дейбиз. Байкоочу бул сырттан келген киши, жана башында айткандай. Ошол сырттан келген киши кантип байкайт? Ал кээде толук байкоочу болушу мүмкүн. Толук байкоочу деген ал топко деле кирбейт. Бирок ошол эле убакта ошол топтун иш-чараларына келип катышып жүрөт да. Бирок ал өзүнүн максаттарын ачыктабашы мүмкүн. Ушуга жараша изилдөөчүлөрдүн 4 түрүн аныктайбыз. Катышуучу, байкоочу ролунда деген бул жогоруда айтып кеткендей, изилдөөчү бул топтун мүчөсү. Ал топтун иш-аракеттерине, иш-чараларына катышат. Бирок ошол эле убакта топтун мүчөлөрү анын максаты эмне экенин билет. Ал айтат, мен ушул топтогу могул теманы изилдеп жүрөм деп. Ошол эле убакта бул изилдөөчүгө бир топ кыйынчылыктар келиши мүмкүн, анткени топтун мүчөлөрү ал изилдеп жатат, мага изилдөөчү катары карап жатат деп бир кандайдыр ачык болбой же маалыматты өтө кенен бербей коюшу мүмкүн да. Бул деген топтун мүчөсү катары өзүнүн максаттарын ачыктап изилдеп жаткан киши. Мисалы үчүн Кыргызстанда эле жашаган киши өзү ошол биздин тууганчылык байланыштарды толук башынан өткөргөн, ошону менен жашап жаткан киши туугандар жөнүндө изилдөө жүргүзсө, анан өзүнүн туугандарын, тааныштарын сурап атса, ал деген өзүнүн изилдөөсү жөнүндө айтса, бул ушундай да, катышуучу, байкоочу ролунда болот. Экинчи түрү бул байкоочу, катышуучунун ролунда. Бул деген жанагыдай айткандай топтун мүчөсү эмес, бирок топтун мүчөлөрүнүн алардын иш-аракеттерине катышууга уруксат алат. Алынган маалыматты ошол эле убакта топ контролдоп турат, анткени алар билет, бул сырттан келген, анан бул алар жөнүндө жазып жатат. Ошондой болсо деле бул киши изилдөөчү катары топко жакындап, алардын ишине аралашып, алар менен ичкертен бир мамиле түзүп, ичкертен изилдөөгө мүмкүнчүлүк алган киши да. Анан дагы башка эки түрү бар. Бул эки түр бир топ этикалык маселелерди жараткан түрлөр. Мисалы үчүн толук катышуучу деген изилдөөчү болот да. Толук катышуучу деген ким? Толук катышуучу бул топтун мүчөсү. Ал бардык иш-чараларга катышат, бирок изилдөө максатын жашырат. Ал чыныгы ролун айтпайт, изилдөөчү катары жүргөнүн. Ошол топтун мүчөсү катары алар жасаган иштерди жасап, алар менен чогуу жүрө берет, бирок тымызын билгизбей изилдейт да. Бул абдан маселе жараткан нерсе, анткени кийинчерээк эгерде бул эмгегин басып чыгарганда же башка учурда изилдөө жасаган жөнүндө билинип калса, ошол топ менен мамилеси бузулат, анткени ага эл ишеним артпай калат, ошол топ ишеним артпай калат да. Ушундай маселелер жаралышы мүмкүн. Анан этикалык маселелер жөнүндө уруксат алуу керек деп өткөнкү этика жөнүндө лекциябызда айтып кетишти. Эми кийинкиси толук байкоочу. Толук байкоочунуку дагы бир топ
маселелүү жагдай, анткени ал топтун мүчөсү эмес. Бирок көпчүлүк эле топтордо мындай ачык иш-чаралар бар да. Ошол иш-чараларга ал барып катыша берет. Анан бирок эч убакта топ менен контакт түзүүгө, мамиле түзүүгө барбайт. Алар менен эч кандай аралашпай туруп эле байкоочулук кылып изилдөөсүн жүргүзө берет да. Көбүнчө бул түрдөгү изилдөөчү жөнүндө ошол топ билбей калышы деле мүмкүн. Эми ал изилдөөчүнүн түрлөрү, анын ар кандай позициялары жөнүндө болду. Эми болсо ошол катышык байкоодо биз эмнени байкайт экенбиз, ошого көңүл бурсак да, биздин объект кандай экен, биз эмнени байкоого алып атат экенбиз, ушул жөнүндө сөз кылалы. Спредли деген окумушту айтканда, ошо катышык байкоодо биз социалдык сеттинг же болбосо коомдук бир чөйрөнү, коомдук бир ситуацияны байкоого алабыз дейт да. Ал ошо коомдук контекст деп койсок деле болот. Ошо коомдук контекст деген эмне дегенде, ал аны 3 бурчтук катары көрүп атат да. Коомдук контекст бул изилденүүчү жер же бир мейкиндик, бир окуя өткөн жер. Анан ошол жердеги акторлор же болбосо кишилер, биз изилдеп жаткан жана ошолордун иш-аракеттери. Ушул 3 нерсе коомдук контекстти түшүндүрөт. Биз ошол 3 нерсени бири-бири менен байланышта карашыбыз керек деп айтат да. Мисалы үчүн алып карасак, мисалы үчүн бир диний топтун эле, мисалын алып карасак же болбосо бир маселени алып карасак, ошондо биз ушундай бир 3 элементтен турган коомдук контекстти байкоо жүргүзөт экен. Ал байкоодо бизде кандай суроолор болот? Албетте жерге карата бул кайда өтүп жатат деген суроо. Бул жерде биз кимдерди, эмнелерди көрүп атабыз, алар эмне кылып атышат деген. Ушул 3 суроонун негизинде биз коомдук контекстти байкоо жүргүзүп атабыз да. Анан ошол Джеймс Спредли ошол биз айтып аткан коомдук контекстти сүрөттөөдө бир 9 маркерге же болбосо 9 элементке көңүл буруп, ошону сүрөттөсөк, анда биздин байкоо жүргүзүү боюнча сүрөттөөбүз толук болот деп айтканда. Алар эмнелер экен? Жанагы биринчи 3 нерсе, мейкиндик, мейкиндик бул жана биз айткан изилдөө өткөн жерди сүрөттөө, аны биз толук сүрөттөп беришибиз керек. Экинчи актор деп айтып атабыз, бул окуяга катышкан адамдар, андан кийинки иш-аракеттерди, ошол жерде адамдар эмне иш-аракеттерди жасап жатат дедик, бул 3-өө. Эми калган 6-оо бул кайсылар? Объект, окуя өткөн жердеги ар кандай предметтердин сүрөттөмөсү болуш керек. Мисалы үчүн, эгерде сиз барып бир чиркөөнүн ичин сүрөттөп атсаңыз, ошол жерде болгон нерсенин баарын абдан деталдуу түрдө сүрөттөп бериш керек. Андан кийин окуялар деп атабыз. Бул биз байкоо жүргүзүп жаткан жерде жөн эле бир кишилер бири-бири менен иш-аракеттерди жасап атышкан, ал жерде бир окуялар да болушу мүмкүн. Ошол окуяларды бири-бири менен байланышкан иш-аракеттердин топтому катары сүрөттөп беришибиз керек. Андан кийинки убакыт, окуя кайсыл мезгилде өттү? Бул кайталанып турган иш-аракетпи же болбосо бир эле жолу болчу иш-аракет? Ушуларды ыраттуу чагылдырышыбыз керек. Андан кийин ушул иш-чараларды өткөрүүдө бул кишилер эмне максатка жетүүгө умтулуп атат, эмне максатты көздөп жатат, ушуну сүрөттөп беришибиз керек. Анан окуя болуп жаткан жерде кишилердин иш-аракетинде кандай бир эмоциялар, сезимдер байкалат да, ошолорун сүрөттөп жазышыбыз керек. Эми ушуга байланыштуу эки түрдүү структуралык элементтерди белгилеп кетебиз. Биринчи деген структуралык элементтер, экинчиси жүрүм-турум элементтери деп аталат да. Структуралык элементтер дегенде биз эмне деген суроолорго жооп беребиз? Мисалы үчүн, биз сүрөттөп жатсак бир жерде, ошол сүрөттөлүп жаткан жер башка жерден эмнеси менен айырмаланат? Жана айттык, эгерде биз чиркөөнү же болбосо бир мечиттин ишин сүрөттөп атсак, мунун айырмачылыгы эмнеде? Башка жерлерге бул ушул биз изилдеп жаткан топтун же маданияттын ичиндеги башка жерлерге байланышы кандай? Ага карата өзүнүн бир өзгөчөлүгү кандай?
Анан ушул жердин өзүнүн түзүлүшү кандай, ал кандай элементтерден турат, ал жерде эмнелер бар, ал элементтер бири бири менен кандай байланышкан, ал жердин коомдук мааниси же функциясы эмне, ал ритуалдык жерби же башка мааниси барбы, бул жердин түзүлүшү же коомдук функциясы акторлордун жүрүм турумуна таасир этеби же жокпу. Мисалы үчүн, эгерде бул ритуалдык жер болсо, ал жерде кишилердин жүрүм туруму абдан бир иреттелген, ыратталган да, анткени алар мисалы үчүн сүйлөө боюнча бир кайсы бир эрежелерге баш ийет, кийинүү боюнча кайсы бир эрежелерге баш ийет. Мисалы үчүн чиркөөлөргө же мечиттерге барганда атайын бир кийинүү боюнча эрежелерди сакташат. Сүйлөп жатканда бири менен сүйлөөсү, сүйлөөнүн тону, мисалы үчүн аткарган иш аракеттери биз алдын ала ошол жерге барардан мурда билебиз, анткени ошол жердеги негизги жердин функциясы же болбосо коомдук мааниси ошол жерде жүргөн элдердин жүрүм турумун толук көзөмөлдөп турат да, башкача айтканда иреттеп турат. Экинчи суроолор бул ошол жерде жүргөн кишилердин жүрүм турумдары боюнча да. Ал жерде элдер эмне кылып жатат, алардын эмоциялары кандай, бири бири менен мамилеси кандай, алар баарлашып жатса, алардын ымдоолорунан, үнүнөн, тонунун өзгөчөлүктөрү байкалабы, алардын баарлашуусу кандай жүрүп жатат. Бул жерде коомдук жиктелүү кандай көрүнөт? Мисалы үчүн, ал жай же болбосо ошол жерде болуп жаткан окуя гендердик жиктелүүнү көрсөтөбү? Жаш, мисалы үчүн коомдук статус, этникалык белги же диний ишенимдер ал жактагы иш-чаралардын өтүшүнө, акторлордун катышуусуна таасир этеби же жокпу? Бул жүрүм турумдар, иш-чаралар адаттагы көрүнүшпү же адаттан сырткыркы көрүнүшпү? Биз ушуларды дагы аныктап алышыбыз керек. Ошентип биз өзүбүздүн сүрөттөмөлөрүбүздү жасайбыз, ушул суроолорго жооп беребиз. Эми биз айтып жаткан изилдөө усулун, ушул биз айтып жаткан иштердин баарын жасоонун зарылдыгы эмнеде? Негизи эле бул усулду колдоонун зарылдыгы эмнеде дегенде, Бернард мындай 5 себепти жазган да. Муну колдонуу абдан ыңгайлуу жана деген жемиштүү усул, анткени деген изилденип жаткан чөйрөдө изилдөөчү узак убакытка аралашуу менен өзүнүн маалыматтарын кеңейтет. Анткени ал ага аралашпаса, сыртта жүрө берсе, ал үчүн көп нерселер түшүнүктүү болот. Мисалы үчүн, жөнөкөй эле мисалды алып карайлы да. Ала качуу жөнүндө чет элдиктер абдан кызык изилдөөлөр жүргүзүп жатпайбы? Бирок алар деген мынтип эле интервьюларды алып коюп эле, анан маалыматтарды ар кимден жыйнап алып эле изилдөөсүн жасап койсо да болот. Бирок алар келип ошол кыргыз эли менен кошо жашап, алардын күнүмдүк турмушуна аралашып анан жүргүзүп атпайбы? Анткени деген бул маданияттын ичинде, өзүнүн ички нормаларына, ички эрежелеринде ушул ала качуу деген кандай көрүнөт экен, ошону таанууга аракет кылып атышат да. Анан ошол жерде булар тил үйрөнүү аркылуу ушул маселе боюнча көптөгөн маалыматтарды алууга жетишип атат. Булардын маалыматтары абдан кеңейип атат. Мисалы үчүн, бир жөнөкөй мисалды алып карайлы да. Сырттан келген киши катары бул адамдын укугунун бузулушу, анан бул деген аял кишини басмырлоо деп көрүп атат. Анан ал деген суроо пайда болушу мүмкүн. Демек, ушуну коом колдойбу деп суроо коюшу мүмкүн да. Анан көп эле айтып атышат, ооба, бул деген салт бизде. Биз деген салтыбыз ушуну колдойт деп суроо берип атат да. Жыйынтык берип атат да. Анан изилдөөчүгө бул суроо болушу керек. Бул салт ушуну колдойбу? Анан ал эгерде тилди үйрөнсө, тилдеги ушуга карата же болбосо салттагы ушуга карата иш аракеттердин баарына байкоо жүргүзсө, ал деген тереңирээк изилдейт. Сырттан келип караганга караганда, сырттан туруп интервью алып эле караганга караганда, ошол маданияттын ичине кирип, элдер менен аралашып изилдегенде көбүрөөк артыкчылыкка ээ болот. Мисалы үчүн, бизде сөз бар да, ачуу басар деген. Кызды ала качышат, анан ачуу басарга кишилер келишет. Демек, кызды ала качуу бул ачуулуу, ачууну келтирген нерсе экени көрүнүп турат да бул жердечи. Анан бул бир топ ушул сөздүн өзүн билүү, ушул мамиленин өзүн билүү, анан ачуу басарды, ачууну басыш үчүн эмне иш аракеттер жасалып атканын билүү, бул деген маселени тереңдеп изилдегенге жардам берет. Мисалы үчүн, ачууну басыш үчүн жөн эле ата энеси келип койгон жок да, ошол жерде кадыр баркытуу, тил өтө турган кишилерди эшитип алып келип атышпайбы?
же болбосо дагы бир ушул эле ала качуу боюнча нерсе да, кулдук уруп келип атышат же болбосо деги эле кызды алганда кулдугум бар деп, кызды алган үчүн биз кулуң болойлу деген мааниде же болбосо кулдугубуз бар, башыбызды ийебиз деген мааниде айтып атат да. Анан суроону ал тереңирээк койсо болот да. Демек, маданияттын ишинде бул ачууну келтирген нерсе болсо, конфликттерди жараткан нерсе болсо, мисалы үчүн атасы абдан эгерде интервьюларды алып эл менен маектешип көрсөңүз, мисалы үчүн менин практикамда бир киши айтканда, ошону ала качып кеткенде абдан катуу ачууланып, аябай жаман болгонун айтат да. Анан ошондо жок, мен макул эмесмин деп бир эки жолу келишкенде кууп жиберген үйүнөн. Андан кийин ал деген аксакалдарды алып келип, өтө көп таасирлүү кишилерди алып келип атып, анын атасынын макулдугун алып атат да. Бир четинен ала качылып атат, экинчи жагынан анын аркасынан атасынын макулдугун да сурап атышат да. Демек, ушундай ичкери кирүү көп нерселерди ачып берет да, маалыматты кеңейтет деген ушул. Экинчиси, узак аралашуунун негизинде изилдөөчүгө топ көнүп калат. Анын изилдөө иши да табигый нерсе катары алына баштайт. Мисалы үчүн жөн эле изилдөөчү келип сизден суроону сурай баштаса, бул мени изилдеп атат деп, ошол изилдөөнүн өзүнө же ошол суроолорго реакция кыласыз да. Бир нерсени жашырууга аракет кыласыз, бир нерселерди ыңгайлашып жооп берүүгө аракет кылабыз. Ал эми ошол кишини көргөндө эле бул мени изилдеп атат деген бир ыңгайсыз өзүбүздө бир сезимдер пайда болот да. Ал эми изилдөөчү киши менен жашаса, ошол жерде топто жашаса, ал көптөн бери жүрсө, аны баары билип көнүп калат. Анан изилдөөнү деле бир табигый нерсе катары кабыл алып калышат да. Ушул жагына келгенде дагы бул катышып байкоонун артыкчылыктары бар. Үчүнчү жагы, узак жүргөндө изилдөөчү тилди үйрөнүп, алардын дүйнө таанымын, ошо изилденип жаткан топтун дүйнө таанымын түшүнүп калганда, суроолору дагы бир топ мындай ыңгайлуураак, ошол коом кабыл ала тургандай болуп калат да. Мисалы үчүн, жөн эле дароо келип алып эле ала качып кетишет кыргыздар, анан ушуну кызды ала качуу деген анын укугун бузуу да деп, анан сиз ушунун укугун бузуу деп кабыл алып атасызбы дегенде, ошол коомдо өмүр бою ошону көрүп жашаган кишиге бул түшүнүксүз болушу мүмкүн да. Анткени ал өзүнүн коомунда өзүнүн чен өлчөмдөрү бар, ошону менен ишенет да. Ооба, ал деле укуктун бузулушу катары кабыл алат, анткени ал деле азыркы коомдо жашап жатат. Бирок суроону мүмкүн сиз дүйнө таанымды билгенден кийин башкачараак берип баштайсыз да. Ал деген ошол коомдогу аткарып жаткан иш аракеттер, коомдогу жүрүм-турумдарга байланыштуу болуп берилет. Аларга көбүрөөк түшүнүктүүрөөк болот да. Төртүнчүсү, ошол топто болуп жаткан окуяларды ошол топтун мүчөлөрүнүн карашы менен көрүүгө жардам берет. Биз муну башында айттык, биз чен өлчөмдөрдү өзүбүз менен кошо ала барбастан ошолордун чен өлчөмү менен карайлы деп. Анан маалыматты жыйноодо дагы бир топ артыкчылыктар бар. Сиз бурмалабай жыйнаганга жол ачылат да. Мисалы үчүн, биз сырттан караганда өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен бурмалап коебуз да, анан аларга келгенде бир үйрөнгөндө, алар менен арасында жүргөндө, ошолор өздөрү кандай ойлосо, ошондой бергенге аракет кылабыз да. Эми ушинтип катышып байкоо бул сонун метод экен деп чечсек, анан биз ал жерде эмне иштерди аткарышыбыз керек? Кандай иштер аткарылат негизи катышып байкоодо? Сүрөттө катышып байкоонун эң эле бир жемиштүү жана деген биз үчүн биздин изилдөөнү абдан баалуу кылуучу нерсе бул деген ушул сүрөттөө жагы. Сүрөттөө илимий изилдөөлөрдө, бул сүрөттөө эле жазып коюптур деп көп деле баалана бербейт, бирок антропологиялык изилдөөлөрдө ошол коомдун өзгөчөлүгүн, ошол коомдук кырдаалды сүрөттөп берүү жөндөмү дагы абдан бааланат. Мисалы үчүн, анын бүт баары маалымат топтоп жатканда күндөлүккө жазылат. Ал жөнүндө менимче мурдагы вебинарларда сөз болду. Кантип кыскартып жазыш керек, кантип маалыматты кеңейтип жазыш керек деген сыяктуу. Мен негизи эле сүрөттөөнүн баалуулугу жөнүндө айтып кетсем, мисалы үчүн түштүктө Макбрайн деген изилдөөчү барып, Джулия Макбрайн деген изилдөөчү барып, ошол жердеги исламды изилдеп кеткен да. Мисалы үчүн, бир изилдөөсүндө ал мусулманча той өткөрүү деген нерсе чыкпадыбы, мисалы үчүн мурда баары комсомолдук совет учурунда комсомолдук той өткөрчү, анан азыр халал той же мусулман той деген нерсе түшүнүктөр бар да. Ошону сүрөттөп берет да, анын изилдөө макаласынын эң башынан эле ошол тойдун өзү сүрөттөлөт. Ал сүрөттөөнү ушунчалык деталдуу жасайт, ал сүрөттөө аркылуу биз эмнени түшүнөбүз? Ал сүрөттөөдө
мурдагыдан эмнеси менен айырмаланат, анан ошо халал той деген өзү эмне экен, мисалы үчүн ал коюлган тамак ашты, элдердин кантип отурганын, аял эркек болуп бөлүнүп отурганын, ал жерде арактын жок болгондугун, анан ошол тойдун негизги өзгөчөлүгү болуп, ошол жерде имам же болбосо молдо келип, дин жөнүндө бир сөз эмне деп коет, маселе деп коебу, ошондой сөз айтканында ошону сүрөттөйт да. Демек бул сүрөттө жөн эле сүрөттө эмес, бул ошол контекстти көргөзүү, ошол айырмачылыктарды көргөзүү үчүн абдан бир пайдалуу маалымат да. Демек биз катышып байкоо учурунда ошол сүрөттөлөргө дагы көңүл бурганыбыз оң да, ошону жакшылап жазганга, ыраттуу, иреттүү кылып жазганга, эч нерсесин калтырбай сүрөттөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Кандайдыр бир предметтер, объекттердин дагы мааниси зор, кишинин маанайынын дагы мааниси зор, ошол акторлордун жүрүм турум аракеттерин сүрөттөөнүн дагы чеберчилиги болот да. Эми экинчи деген кандай иш аткарылат да? Ал учурда тилди үйрөнүү негизги нерсе, ал тил эле эмес, ошол тилдеги категорияларды үйрөнүүгө аракет кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн тилди биз маданияттын ачкычы деп коебуз, ошого карата бир мисалдарды келтирип кетсек да, биз ошол маселени изилдеп жатканда ошол тилдеги туруктуу бир терминдерди же болбосо концепцияларды, түшүнүктөрдү ачып бергенге аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн миграция боюнча изилдеген кызыбыз Элиза Исабекова деген кыз Чоңлайга барып изилдеп келгенде, анан биз миграция жөнүндө көптөгөн изилдөөлөрдү билебиз. Миграцияга элдер кетип, ал жактан акча таап келет деп ушундай жыйынтыктарды айтып жүрөбүз да. Анан ал жерде бул Элиза деген кыз абдан бир биздин маданияттын көз карашын, биздин элдин ошо миграция көз карашын өтө бир мындай орусча айтканда тонкий ачып берген да, тонко ачып берет да. Эмне үчүн ал деген айтып атат да, ошол изилдөө миграцияга кеткен балдарын апа айтып берип атат да, ошол жергиликтүү эл айтып берип атат, талаада жүрүшөт депчи. Миграцияда жүрүү бул талаада жүрүү. Талаа деген түшүнүк эмне? Талаа деген бул корголбогон бир өтө рисктер көп жерде жүрүү деген да. Мисалы үчүн үй деген түшүнүк, анан талаа деген түшүнүк бар деп атат да. Үй бул сенин үйүң, сен ал жерде корголуусуң, сен ал жерде бүт барысынан камсыз болгонсуң. Ал эми сыртка чыксаң, талаага чыксаң, бул деген коркунучтуу. Талаа бул деген өтө көптөгөн рисктерди, коркунучтарды пайда кылган нерсе да. Демек, анан өз жериңде болбогондон кийин укуктарың чектелгендиги, мигранттардын маселесине тиешелүү көп нерселер ушул эле бир эле талаада деген сөз менен эле сопсонун элдин көз карашында айтылып жүрөт. Булар талаада жүрөт да, менин балдарым талаада деп айтып коет эмеспи, же болбосо тентип койду элди деп айтып коет эмеспи. Ушулардын бүт баары элдик тилден келип чыгат да, ошо элдин изилденип жаткан топтун тилинен. Андан сырткары өткөн жолу Оксана Махабат өздөрүнүн изилдөөлөрүн презентация кылышты. Ал жерде деген тынчтык куруу, биздин элибиздеги тынчтык куруу стратегиялары жөнүндө сөз кылышты да. Мисалы үчүн алдына түшүү, кулдук уруу, ачуу басар же болбосо ушул сыяктуу нерселерди биздин элибиз кантип колдонот? Ошол тынчтыкты курууда, келишимге келүүдө ошолорду абдан жакшылап ачып беришти. Же болбосо Оксананын ишинде жана аялдардын Кыргызстандагы аялдардын позициясы жөнүндө, лидерлиги жөнүндө изилдөөсүндө айтып берип атат да, мындай. Биз деген моюн башында эркек, бирок аял бул моюн деген сыяктуу нерселердичи. Ушул нерселердин өзү деле, мисалы үчүн мындан сырткары биз маданиятка тиешелүү болгондон кийин адабияттагы нерселерди деле айтсак болот да. Чыңгыз Айтматовдун Жамилясын карасак, ал айтып атат, чоң үй менен кичи үй жөнүндө айтып атат да. Чоң үй деген нерсе бул ушул коомду көргөзүп атат да. Коом бир жеке үй бүлө же болбосо жеке киши эмес, ушул туугандык мамилелерге негизделген коом экен да, ошого негизделген. Анан дагы бир абдан кызыктуу нерсе, ушу Жамиляны окуган сайын көп нерсе ачыла берет да. Мисалы үчүн ал жерде айтып атат да, апанын ролун айтып атат да, чоң апасы. Ал ошол үйдү башкарат, ошол үйдүн ээси устаке, бул деген жоош момун киши депчи. Анан Жамилянын кайненеси Жамилянын ушунчалык ачыктыгын, тайманбастыгын көргөндө ушул келечекте менин ордумду басат го деп ичинен сүйүнүп жүрөт да. Бирок ошол эле убакта ошол башкарган апа аягында келип Жамилянын
кеткенинде сен өзүңдүн бактыңды тептиң деген сыяктуу түшүнүккө келет да. Анын түшүнүгү аялдын ушул традициялуу патриархалдык коомдогу ордун түшүнүүсү ушундай болуп атат да. Андан сырткары дагы бир келиндерге тиешелүү бир нерсени айтсак да, келиндерге тиешелүү дагы эле ушул тилдик жагынан алып караганда бизде айтат да, чыдасаң жеңесиң. Жаш келиндерге эң негизги кеңеш ушул да, чыдасаң жеңесиң, сен чыдашың керек, ошолорго ыңгайлашың керек деген сыяктуу. Бирок ошол эле убакта тилдин өзүндө катылып калып атат. Жеңесиң деген сөз кандайдыр бир карама каршылыктын тынбай болгонун, бул кагылышуулардын болуп турганын айтып коюп атат да, жеңесиң. Демек сен ушул кагылышуулар болот, ошол кагылышуулардан өтсөң, ошол каршылыктардан өтсөң, анан сен жеңесиң, сен ошондой кайнене болосуң, абдан бир таасирдүү инсан болосуң деген сыяктуу. Булардын бүт баары тилге байланыштуу. Ушундай бир тилдик нерселерге абдан көңүл буруш керек деген мааниде айтылып атат да. Андан сырткары дагы кандай иштерди жасайбыз? Мисалы үчүн ар кандай карталарды, схемаларды, диаграммаларды чийүү, тартуу, ушул катышпай коодо кеңири колдонулат да. Ага мисалы үчүн азыр мен бир мисал көрсөтүп коеюн. Ошто өзбектерди Морган Лью деген бир антрополог келип изилдеп кеткен да. Анын изилдөөсү абдан кызыктуу, терең, ушул маданиятты бир ичкертен чындап эле ачып берген изилдөө болгон. Мисалы үчүн ошонун изилдөөсүнүн ичинде бир өзбек үйүнүн, өзбектердин үйүнүн диаграммасы бар. Сиз азыр көрүп атасыңарбы? Бул жерде мен сүрөттү коюп койдум. Бул мындай жатып, горизонтально турат. Анткени батпайт экен да, мындай тегинен койсомчу. Бул схема эмне үчүн китепке кирди? Эмне үчүн бул маанилүү? Эмне үчүн биз ушундай бир диаграммаларды, схемаларды пайдаланышыбыз керек? Бул схеманы коюу менен, диаграмманы коюу менен ал деген өзбек элиндеги мындай private space деп коет, жекече, кандай жекече болуп калат, өздүк мейкиндик деген ушул нерсенин абдан күчтүүлүгүн көрсөтүп берет да. Мисалы үчүн үйдүн түзүлүшүнө көңүл буруп карасаңар, үйдүн ортосунда мында ховли деп турат, ортосу. Анан ошол ховлини тегеректеген үй да. Анан сырт жагын карасак, могу сырт жактагы, жол жактагы жагы туюк да. Ал жака көбүнчө терезе коюлбайт, терезе ичкери жака коюлат да. Бул деген ошол өзбек маданиятынын түшүндүгү ичкери, тышкары деген түшүнүктөрдү ушунчалык мындай жекече мейкиндикти өзгөчө баалаганы көрүнүп турат да. Демек ушул схема менен эле булардын дүйнө таанымында көп нерселерди ачып берет. Мисалы үчүн сөрү турат бул жерде. Келгенде, мисалы үчүн дарбазадан кирген эл кантип кирет, кайсы жерде кабыл алынат, коноктор тоскон жер каякта, кухня каякта, ал эми мындай келиндин турган жери, көбүнчө иш аракеттери жасаган жери кайсы жакта, бүт баары ушул схемадан көрүнөт. Бул схеманы ачып карап көрсөңөр абдан кызыктуу. Ошол эле убакта ошол маданияттын бир өзгөчөлүгүн көрсөткөн. Жакында эле Азаттыкта бир япондун өзү врачту, менимче мен жакшы эстей албай калдым. Азаттыкта бир макала чыгыптыр да, бир мигрант кыргыз боло деп айтып атышат да. Аны менен чогуу жана ковидке чалдыгып калып, чогуу жатып калышып, анан кыргыз кызы анын баардык буюмдарын сурай берет экен. Экөө бир жатышса, ошол палатага күйөөсү деле уруксат сурабай эле кирип бара берет экен. Такылдатуу, кандайдыр бир өздүк мейкиндикти сактоо деген жок экен да. Ошо абдан шок болуптур да. Бул маданияттардын айырмачылыгынан келип чыккан нерсе. Анткени тууганчылыкка негизделген бир жамааттык маданиятта жашаган киши баардык нерсеси ортодо да. Биз айылдарды деле карап көрсөк, наны жок болсо деле эч кандай маселе кылбайт, барып кошунасынан сурап алат. Кошунасында бар нерсе болсо, ошону баары эле барып колдоно берет да. Бизде бул бир маданий өзгөчөлүк, бул жамааттык жашоонун бир өзгөчөлүгү да. Анан ошол жөнүндө бул маданияты жоктук деп аябай мындай сынаган, критикалаган бир пикирлер жазылып турат да. Аны биз эгерде ишкертен карасак, бул деген ошол маданияттын өзгөчөлүгүн ачып берет. Бул билимсиздиктен, караңгылыктан деп айткан бир жактуу болуп калат да. Мүмкүн ал деле бардыр, бирок сыртка чыкпагандан башка бир баалуулуктар жөнүндө мүмкүн эске албайт. Ал өзүндө кандай болсо ошондой эле көрүнөт. Азыр мен ачайынчы.
башка жака кетип калдым го. Бул жерде дагы бир эме бар эле. Бул туура эмес коюлуп калыптыр. Мен аны азыр кантип кичиртишти билбейм, бирок мен айта кетейин бул эмне. Бул карта. Биз карталарды да сызабыз да. Бул жердеги бир огород, үйдүн жанында тамаркасы деп коет го. Анан баарыбызда деле частный үйлөрдө жашагандарда огороддор бар да, ошонун планын түзгөн да. Бул планда эгилген дарактардын же жер жемиштердин түрлөрүн бүт баарын картага түшүрүп, анан изилдөөчү аныктап берет да. Андан бир орчундуу суроолорду Никарагуадагы ошол огороддордун пландалышы, ал жердеги отургузулган дарактардын түрлөрү, анан алардын кандай отургузулгандары, ошол огород иштеткенге ким катышкандыгы, ага канча саат бөлгөндүгү, ошол иштетилген огороддон канча өзүнүн үй бүлөсүнүн бюджетине түшкөндүгү жөнүндө жазып туруп, ошол коомдогу жиктелүүнү эң сонун көрсөтүп берген да. Тилекке каршы алып көргөн жок. Мындан сырткары эми жалпысынан бир кеңештер жөнүндө дагы айта кетели. Изилдөөнү усулун колдонгондо, усулду колдонгондо кандай кеңештерди окумуштуулар беришет. Мисалы үчүн Мерем деген эмне деген кеңештерди берген. Байкоо учурунда биз байкоо жүргүзөбүз да, дароо эле жалпы чоң нерселерден байкабастан өтө конкреттүү жекече нерселерге көңүл бурула дейт да. Ошолорго мисалы үчүн жеке адамды дейт, аны жакшылап байкоо, жүрүм турумуна байкоо жүргүзүү, ошол жерде болуп аткан иш аракеттердин бир жекече бир өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу. Мисалы үчүн жана айттык го, ала качып кетти, анан ачуу асар келди деп, ошол жеке бир кишинин атанын реакциясы, ошого байкоо жүргүз. Чоң ала качуу, анан укук бузулуп атат деп чоң нерселерди азыр кичине кое туруп, ошо кичинекей бир чакан же болбосо жекече нерселерди, иш аракеттерди же жекече жүрүм турумдарды байкоо жүргүзүп, анан ошол жеке нерселерди жалпы маданияттын алкагында интерпретациялоого, түшүнүүгө аракет кылуу дейт да. Ушундай стратегияны колдонуңуз деп атат. Экинчи жагынан ачкыч сөздөргө, көп колдонулган фразаларга көңүл буруу дейт. Бизде макал лакаптар көп, ошого байланыштуу биз изилдеп жаткан темага байланыштуу ошондой нерселер элдин оозунан түшпөй айтылып атса, кайсы бир иш аракет жасап атканда ошолор кечке кайталанып атса, ошолорду деген илип алып, жазып, түшүнүп, талдаганга аракет кылыш керек деп атат. Андан кийин маектин башындагы жана аягындагы кептерге көбүрөөк көңүл буруу дейт. Бул ар кандай эле сүйлөө учурунда же биз илимий иштер жазганда деле башы менен аягында негизги нерселерди айтабыз да. Анан маданий шок деген нерсени айттык. Биз катышуу учурунда биз үчүн таптакыр жат болгон, биз көнүп калган нормаларга каршы келген бир жүрүм турумдарды көрүшүбүз мүмкүн да. Ошондон улам шок пайда болот да бизде. Ошол шок болбош үчүн бул жерде каталар жазылып калыптыр. Мен түшүндүрүп берейин. Ошол шоктон оңой өтүш үчүн бөлүнүп алып, үйдө мынтип капага батып отурбастан, ошол жерде эл менен көп аралашканга, жаңы кызыкчылыктарды, жаңы байланыштарды табууга аракет кылуу дейт, жаңы нерселерди үйрөнүүгө аракет кылуу керек дейт. Мисалы үчүн, бул маданий шокту жеңиш үчүн изилдөөчүлөр көбүнчө күндөлүктү колдонушат да. Эгерде биз Бронислав Малиновскийдин күндөлүгүн алып карасак, ал жерде аны бүт сезимдери ошо күндөлүгүндө чагылдырган. Ал кээде ушунчалык жек көрүп, өзүндөгү бир өтө тескери эмоциялар пайда болгонун ошол күндөлүккө жазган да. Демек, бизде деле мисалы үчүн шаардан барып, анан айылдагы изилдөө жүргүзүп атканда ошол жердин жашоо шартына бир көнө албай кыйналышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен эсимде бир изилдөөчүнүн айтканы, батыштан келип, биздин эң алыскы райондордун биринде изилдөө жүргүзүп жүрүп, суунун ушунчалык таза эместигине, дайым суу ысык турган, ошол ысык суудан ичип жүргөнүн, ал ушуга көнбөгөндүктөн өзүнүн ден соолугуна да бир өзгөрүүлөр болуп атканын байкайт да. Анан аны болгонун ушул шарт деп эле кабыл алдым деп айтат да. Демек, биз кандайдыр бир жашообузга болгон ыңгайлуулуктардан дагы бир ажырап калышыбыз мүмкүн, же болбосо ошол сизди кээ бир кишилердин жүрүм турумундагы нерселер абдан итиркейди келтириши мүмкүн, бирок ошолордун бүт баарын ошол жердин нормасы, ошол жердин тартиби катары кабыл алууга туура келип калат да. Антпесек, биз ошол маданий шоктон деле чыга албай калышыбыз мүмкүн. Ал жөнүндө көптөгөн нерселерди айтсак болот.
мисалдарды. Ал эми азыр болсо күндөлүк жазуу жөнүндө мен атайын бөлүп карабай эле коеюн, убакыт жетпейт. Негизи эле бул тема абдан чоң тема, бир сабакка батырыш аябай кыйын экен. Күндөлүк жазуу үчүн биз өзүнчө вебинар өткөрүшүбүз керек, бирок кичине күндөлүктүн структурасы жөнүндө айттым. Күндөлүктө биз көрүп жүргөн нерселердин бүт баарын аттуу түрдө жазыш керек. Андан башка күндөлүктүн экинчи бир бөлүгү бар. Ал бөлүгүндө биз изилдөөнүн жүрүшү жөнүндө жазышыбыз керек да. Биздин өзүбүздүн сезимдерибиз, мисалы үчүн же болбосо изилдөө иши кандай жүрүп жатканы, пайда болгон жаңы суроолор, жаңы жагдайлар жөнүндө, ошол изилдөөнүн процесси жөнүндө жазышыбыз керек да. Эми ушинтип биз катышпай койгон экенин сөз кылдык да. Эми негизги кийинки нерсе ушул катышпай койгонду биз окутабыз, үйрөтөбүз балдарга. Ошондо биз кандай көнүгүүлөрдү сунуш кылсак болот. Ал көнүгүүлөр балдарда студент болсо эмнелерди өстүрүш керек. Менимче биз муну деле азырынча айтпай эле, мен жөн эле аттарын эле атап коеюн. Анткени эгерде бизде жайкы мектеп уюштурулса, ошол жайкы мектепте ушул көнүгүүлөрдүн бүт баарын жасайбыз да. Анткени башында айтпадымбы, эс тутум жөндөмү абдан жогору болуш керек ал жерде. Мисалы үчүн күндөлүк жазуу, тынбай күндө көргөнүңдү жазганга көнүшүң керек тажабай деп. Ушул сыяктуу байкоо жөндөмдүүлүктү өстүрүш керек, бир эле убакта байкап, аны эске тутуп калып, анан келип алып ошолорду кайра кагазга түшүргөнгө жөндөм иштеп чыгыш керек дегенде, өстүрүш керек ошолорду дегенде. Ошон үчүн ошолорго ылайыкталган атайын көнүгүүлөр бул жерде сунуш кылынган. Алар жөнүндө жөн эле аттарын атап коеюн дагы, анан суроо жоопко келсек. Мисалы үчүн эс тутумду өнүктүрүү үчүн кандай көнүгүү жасаса болот? Мисалы үчүн бир сүрөттү көрсөтүп туруп, мен мисалы үчүн моуну көрсөтүп туруп, анан бир аз убакыт берип, жакшылап карагыла дагы, андан кийин ушул сүрөттү мага сүрөттөп бергиле деп туруп өчүрүп койсом, ал окуучулар деген ошону өзүнүн эс тутумуна таянып сүрөттөөгө аракет кылыш керек да. Бул деген пайдасы эмне? Бул деген эс тутумду өнүктүрөт. Мисалы үчүн канчалык көңүл буруу керек бир нерсени көргөндө, катышпай койчунда дагы биз көп нерселерди көрө албай, көрүп турсак деле ошону байкай калабыз да. Мисалы үчүн биз баарыбыз эле күнүмдүк турмушубузда көрүп эле жүрөбүз, бирок ошол эле убакта кечеги Оксананын же Махабаттын айткандары биз үчүн көбүбүз үчүн жаңылык болду. Анткени биз ага көңүл деле бурбайт экенбиз да. Чындыгында биздин ички маданияттын деле өзүнүн ички логикасы бар экен. Ошол мисалдардан көрүп атабыз да. Ошол сыяктуу эле көрүнүштөрдүн бүт баары ушундай так сүрөттөөдө ушул эс тутум абдан көп мааниге ээ. Андан кийин бир видеону көрсөтүп, бирок анын үнүн өчүрүп коюп, анан сүрөттө жазуу тапшырмасын берсек болот да. Эмне үчүн үнү жок? Анткени ал жерде деген эмне айтылып атканына көңүл буруп, анан биз өзүбүз болуп жаткан нерселерге көп маани бербей калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн бул ошол болуп жаткан нерселерге көңүл буруу, ошол көңүл бурууну өстүрүү, вниманияны ошо көңүл бурууну концентрация кылууну өстүрүү. Ушуга жардам берет. Андан сырткары үнү бар, бирок көрүнбөгөн видеону коюп койсок болот да. Ал үндөрдү угуп отуруп, анан өзүбүз аны элестетип, анан жазуу деген нерсе. Ал жердеги сүйлөп жаткан киши канча жашта болушу мүмкүн? Ошол айткан сөздөрү үнү боюнча. Ошол жерде эмнелер жөнүндө сөз болуп атат? Бул кырдаал эмне кырдаал деген нерселерди өзүбүз, алардын сөзү жок. Видеосу бар, бирок видеосу жок, бирок сөзүнөн байкашыбыз керек да. Андан дагы башка тапшырма, бир фото долбоор тапшырмасы. Мен мисалы үчүн өзүм студенттериме муну көп колдоном. Студенттерге бир окуяны сүрөттөр аркылуу 10дон 12ден сүрөттүн топтомун таап келип, ошол окуянын историясын же болбосо баяндамасын түз деген тапшырма да. Сүрөттөрдү бири-бирине байланыштырып, бир өзүнчө окуяны сүрөттөп берет. Андан кийин байкоо долбоору, анан катыш байкоо долбоору деген бар. Буларды мен термелеп айтпай эле коеюн, убакыт көп кетип калды. Эми суроо жоопторго келсек, сиздерге чоң рахмат. Булардын бүт баарын биз эгерде жайкы мектеп болсо жасайбыз. Бул жерде адабияттардын тизмеси турат. Эмесе мен айта турган сөзүмдү токтотоюн, калгандарын суроо жоопторунда улантсак болот. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Рахмат. Рахмат Мукаррам эже, абдан кызыктуу кылып айтып бердиңиз. Экраныңызды бөлүшкөндү токтотуп койсоңуз, анда эмесе урматтуу катышуучулар,
Мукарам эжеге сурооңуздар барбы? Сурооңуздар болсо, колуңуздарды көтөрүп бере бериңиздер. Азыр чатты да карап коеюн, суроолор бар бекен. Асель сурап атат чатта. Саламатсызбы? Катышып байкоо орус тилинде кандай болот деп сураган экен. Включенное наблюдение болот да. Туура эле жазыптырмын мен. Дагы сурооңуздар барбы? Колуңуздарды көтөрүп сурай бериңиздер. Жайкы мектеп кайсыл жерде өтөт дейт. Муну Элира жооп берип койсо болот менимче. Жайкы мектеп ушул жерде өтөт, Zoom'да. Интернетте өтөт. Онлайн деп сүйлөшүп атабыз. Онлайн мектепте биз ушундай эле вебинарларды анан бирок ага кошуп практикалык иштерди өткөрөбүз. Силерге тапшырмалар берилет. Мисалы үчүн жана мен айткан фото проект боюнча же болбосо мен бир видеону жүктөп коюп, үнү жок кылып силерге жөнөтүп коем да. Ошондой тапшырмаларды аткарып, анан ошол тапшырмаларды баалап, анан бир көнүгүүлөрдү да жасайбыз. Башкача айтканда бул жалаң эле лекция эмес, кадимки эле сабак, көнүгүүлөр, анан аны баалоо ушул сыяктуу бир жөндөмдөрдү өстүрүү деген нерсе максатта. Бизде кол көтөргөндөрдү көрбөй эле турам. Чатта да суроолор жок. Сурооңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Же баары түшүнүктүү болдубу? Эч нерсе түшүнүктүү болбой калды окшойт. Чоң рахмат, баары түшүнүктүү эле болду. Баары түшүнүктүү, рахмат. Баары түшүнүктүү болду дейт. Башка катышуучуларда суроолор барбы? Микрофондоруңуздарды жандырып сурай берсеңиздер болот. Сурасам болобу? Ооба, болот. Билдирип аябай жакшы болду. Бирок Мукарам Токтогулуна менде бир суроо бар да. Биз тала анан топ, сиз жамаат деп атпайсызбы? Биз педагогикада бул топ дегенди көбүрөөк пайдаланабыз да. Талаанын орусчасынан кыргызчага которулганда биз ушул терминди көп колдоно бербейбиз да, тала деген. Ошого маалымат берип койсоңуз, рахмат. Рахмат сурооңузга. Бул жанагы башында мен айтып кеткен нерсеге байланыштуу болду окшойт. Биздин бүгүнкү вебинардын аудиториясы абдан көптүрдү да. Эгерде биз деген билим алуу тармагын алып карасак, албетте тала деген сөз туура келбейт. Жамаат деген сөз да туура келбейт. Бирок биз антропологияда полевое исследование деген түшүнүк бар да, тала изилдөөлөрү деген. Анан ал жерде тала деген туруктуу эле түшүнүк бар. Тала деген поле деген нерсе антропологияда кантип аныкталат, поле деген нерсе кантип өзгөрдү деген суроолор бар да. Ошондо биз антропологияда поле деп эле колдонобуз. Сиз өзүңүздө топ деп колдонгонуңуз жакшы, педагогикада болсо муну деген татаалдаштырып тала дегендин кажети деле жок. Ал эми жамаат дегенде болсо, жамаат дегенде бир кандайдыр бир маданий топтор бар да, жамааттар. Ошолорго байланыштуу аны жамаат деп эле колдонгон оң болуп калат да. Ошон үчүн сиздин комментарийиңиз туура, ооба, сиз педагогикада топ дегениңиз эле туура болот. Ошон үчүн мен башында катышып байкоо бул усул катары, анда усулун метод катары колдонобуз. Катышып байкоо изилдөөнүн негизи антропология, этнографияда. Мисалы үчүн социологияда ушул катышып байкоону этнография деп эле аташат англис тилиндечи. Ошон үчүн туура эле сиздин айтканыңыз бул дисциплиналарга да жараша болот. Рахмат. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы, урматтуу катышуучулар? Бирөөлөр суроо жазды окшойт азыр. Ооба, чатка жазып атышат. Көрүнүп атабы сизге? Рахмат, пайдалуу маалымат болду. Тили дагы маданияты да жат жерге барып ушундай иликтөө жүргүзгөн кыргыз окумуштуулар бар. Ооба, бар, абдан көп. Мисалы үчүн антропология программасы Кыргызстанда бир топ жыл мурда эле башталган, 2002 менимче, же 2001 эле. Ошондон бери көп кыздар бүткөн. Мына мисалы үчүн бизде вебинар берип жүргөн кыздардан Гүлмира Алдакеева деген бар, ал Африкага барып изилдөө жасаган. Мисалы үчүн Бактыгүл деген кыз бар, ал Индияда суфилерди изилдеп жүрөт.
биздин студенттерди алсак, жана башында айттым, биз жылда өзүбүздүн маданиятты алып калбастан башка жака жөнөтөбүз. Туркияга барып келишти, Монголияга барып келишти, Индияга барышты, Украинада изилдөө жасашты, чет элдерде жасатканга аракет кылабыз да, анткени ушул тажрыйба, башка маданиятты изилдөө тажрыйбасы өссүн деген максатта. Мисалы үчүн мен өзүм деле Индияга барып дабат изилдеп келгем. Ошол сиз ушул Ырыс Сагынбек сурап атат. Мукаррам, сиз ушул өзүңүз колдоносузбу ушул усулду? Кандай изилдөөлөр жүргүздүңүз эле? Мен колдонуп баардык изилдөөдө эле колдонобуз. Анткени антропологияда бул негизги усул да, катышпайбы. Мисалы үчүн мен динди изилдегенде ошол топ менен изилдегенмин. Меники байкоочу катышуучу катары деген позицияда болгон. Мисалы үчүн мен таблиги жамаатты изилдегем. Сиз билесиз да, таблиги жамааттын көп иш-чаралары ачык иш-чаралар да. Мисалы үчүн талим деген иш-чарасы бар. Талим бул баардыгы үчүн ачык да. Анан мен ушундай эле ал топто жүргөн тааныштарым менен байланышып, анан мен ушундай изилдөө жүргүзүп жаттым эле, мен ушуларга катышайын дедим эле, алар өзү менен кошо алып барып, анан ошо талимдерге катышып, ошол жерлерде байкоолор жүргүзүп, алар эмне кылып атат, аларды сүрөттөп, анан ушинтип байкоочу катышуучу катары деген позицияда жүргүзгөмүн. Ал эми Индияга барганда деле ушул иш-чаралар ачык иш-чаралар болчу. Талим деген нерсе ошого байланыштуу барып катышып, анан негизги топтун кандай десем бир активдүү акторлорунан дагы байланышып уруксат алгам. Анткени сиз билесиз да, таблигиде аял эркек топтор аябай чектер чоң да, катуу күчтүү, алар бөлөк. Ошондо мынтип эркек кишилердин дагы жүрүм-турумун байкоого алууга барганда көп эле топтор макул болбошу мүмкүн да, анткени алар аялдар менен аралашпайт. Анан мен алардан уруксат алып, ошо байкоолор жүргүзгөмүн, ооба, колдонгомун да. Сиз кайсы дисциплиналардан сабак бересиз дейт. Мен өзү негизи меники абдан кызыкча деп айтсам болот. Мен өзү филолог катары илим ишимди жактаганмын. Адабият менин негизги кесибим да. Бирок ошо 2001 жылы мен изилдөөмдү жактагандан кийин Кыргызстанда биринчи этнология факультети ушу Борбордук Азия Америка университетинде ачылган. Аны илимдин доктору Гүлнара Айтбаева деген окумуштуу ачкан. Ошол жерде бул жаңы илим катары антропология азыр деле Кыргызстанда жаңы да, азыр менин билишимче ушул аутса деле, анан башка жерлерде дагы мүмкүн ачылып аткандыр. Бирок совет учурунда этнология, этнография деген бар болчу да. Ошол биринчи ачылганда Айтбаева этнология катары ачкан, кыргыз таануу деп, кыргыздын маданиятын изилдөөчүлөр. Анан кийинчерээк бул деген кененделип антропология деп өзгөртүлгөн да. Ошол жерде иштеп калганмын, анткени маданиятты таанууда адабият, салттар, маданият аркылуу, маданиятты да ушул аркылуу таанысабыз, фольклор аркылуу деген. Ошентип жүрүп, анан мен дагы ушул жаңы илимге аралашып калдым да, мындайча айтканда. Азыр ошол усулдарды ошончо колдонуп калдым. Маданияттар аралык баарлашууда эң керектүү усул дейт. Ооба, туура эң керектүү усул, анткени сырттан башка маданияттарды биринчи жолу байкаганда терс жактары эле көрүнө берет да, сындап эле, бизде мындай да, буларда мындай турбайбы деп эле сындай бересиз. Эгерде бул усулду колдонуп көнүп калган киши болсо, эч нерсени сындабай эле кабыл алат да, болгондой эле. Мисалы үчүн, бул бир аз оройбураак мисал болушу мүмкүн, бирок ошентсе деле бул туура эле мисал деп ойлойм. Азыр бир мисал айтып коеюнчу. Бизде жана памирлик кыргыздар келди го, алардын тилиндеги өзгөчөлүктөр, же болбосо жашоо турмушундагы шарттар башкачараак кабыл алынышы мүмкүн да, тили башкача деген же маданияты башкача, кийген кийимдери башкача деген сыяктуу. Бирок эгерде сиз ушул усулду колдонуп жүрсөңүз, сиз эч нерсени жербей эле кабыл аласыз да, эч нерсеге таң калбай эле кабыл аласыз. Себеби көп түрдүүлүк деген бар. Ар маданият ар түрдүү, ар бир киши ар башкача. Буну деген кабыл алууга даяр болуп каласыз да. Эгерде жок десеңиз, аны карап алып эле биринчи көргөндө эле сындай баштайсыз. Кийими мындай экен, тили мындай турбайбы, булар эмне кыргызбы же жокпу депчи. Булар деген мындай цивилизациядан артаган турбайбы деп сындап коюшуңуз мүмкүн да. Анын бир объективдүү себептери бар. Ошон үчүн ооба, бул усул пайдалуу жеке жашоо үчүн деле. Катыш байкоо усулун өзгөчөлүгүн башка усулдардан айырмачылыгын айтып кетсеңиз. Ооба, катыш байкоонун негизги айырмачылыгы бул
ошол топтун ичине катышкандан кийин сен ошол топ жөнүндө же маданият жөнүндө ичкертен карайсың да, ошонун өзгөчөлүгүн көрө билесиң да. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү ача алса окумушту, ошону көрө билет. Негизги айырмачылыгы ушул деп ойлойм. Экинчи дагы бир айырмачылыгы бул катышпак деген. Бул эгерде ошол топ менен жасасаңыз, бул жашоо да, бул деген маалымат абдан көп жактан келет да. Мисалы үчүн интервьюда суроо берип, ошол суроо аркылуу маалымат аласыз. Бул жерде сиз эл менен аралашып жүргөндө көргөн иш аракеттер деле, бир ошол жерде жүрүп бир жеген тамагыңыз деле, ошол эл менен баарлашып жаткан алардын тили деле, же болбосо ошол жерде болуп аткан окуялар деле бүт курчап турган нерсенин баары сиз үчүн маалымат жөнөтүп турат да. Ушунчалык көп маалыматка дуушар болосуз. Ошону кабыл алуу билүү, иреттей билүү, анан ошону колдонуп анализдей билүү деген кыйынчылыктар бар. Ошо. Марат дегенден суроо келиптир, окуп койсоңуз, бир коомдо өсүп деп турган. Коомдо өсүп жана жашап, включенное наблюдение жасаса болобу, же башка маданият коомду изилдөө туура болобу. Бир коомдо жашап деле жасаса болот, бирок негизи эле өзүңдүн коомуңду изилдегенде көп нерселерди байкабайсың, анткени көнүп каласың, баары эле көнүмүш болуп көрүнө берет да. Анан башка коомду изилдегенде баардык нерсе жаңы болуп көрүнөт. Мисалы үчүн өзүңүз деле байкайсыздар, бир айылдан экинчи айылга барганда баардык көрүнөт. Ошол эле нерсе сизде болсо деле, сиздин айылыңызда болсо деле башкача көрүнөт. Ошон үчүн башка коомдорго, маданияттарга пайдалануу ыңгайлуураак көрүнөт, оңоюраак айырмачылыктарды көрүш. Өзүңүздүн маданиятыңызда көп нерселерди байкабай калышыңыз мүмкүн. Бирок азыр деген антропология өзгөргөн. Антропология бул башка маданияттарды изилдөө эмес, ага эле 60-жылдардан баштап эле ал антропология үйгө келди деген түшүнүк бар да. Өз маданиятка кайтып келди деп, өзүнүн маданиятын өзү изилдөө деген, ошо жергиликтүү элдин өзүнүн үнүн угуу деген нерсе көбүрөөк бааланып калды да. Ошон үчүн сиз көрүп атпайсызбы вебинарларда, мисалы үчүн Аксана кыргыз кыз Кыргызстанда келип ошол изилдөөлөр жүргүзүп атат. Махабат деле биздин элдин кызы өзүбүздө жасап атат. Өзүңүздүн элиңизде жүрүп деле ошону изилдесеңиз болот. Бирок мындай көнүп калган үчүн көп нерселерди байкай албай калышыңыз мүмкүн да, ушул жагы бар. Бирок аны усулдун бир стратегияларын үйрөнүп, ушул жөндөмүңүздү өстүрсөңүз болот. Ошо. Менимче болду окшойт, Рахмат. Урматтуу катышуучулар, сурооңуздар барбы? Чаттагы суроолордун баарына жооп бердик. Сурооңуздар жок болсо, анда микрофондоруңузду жандырып, биздин катышуучуга, биздин спикерибизге кол чаап койсок, Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, эртең вебинар тууралуу дагы мен сиздерге маалымат бере кетсем, эртең 20